Ассаламу алейкум, Азамат. Мырзаке айылында гаилер жөнүндө сөздөр бар эле. Чалсам звонок болбойт экен силерге. Кантип байланыссак болот силер менен? Алейкум салам. Ушундай жол менен байланыша бересиң. Ассаламу алейкум, Азамат. Ошо Мырзаке айылында светофор бар го, бир эле светофор бар ал жерде. Дополнительный немеси бар эле. Светофор направо бар эле. Мен ошону күтүп, дополнительный күгөндө айдадым да. Мага чейин 2 машина айдап өтүп кетти. Зеленый болуп турганда айдап өтүп кетти. Дополнительный күйө элек болчу. Дополнительный күйгөндө мен айдадым. Сотрудниктер тосту мени. Тосту, машинада видеорегистратор бар. Сотрудник келип өзүн тааныштырбады. Мен сразу камераны бурдум. Сиз красныйга бурулдуңуз деди. Дедиле, мен айттым, мен красныйга айдаган жокмун. Мен астында мына 2 машина даже көргөздүм. Мына машиналар красныйга бурду. Мен дополнительный менен бурдум десем, ал жерде дополнительный жок деп мен спорт этип кетти. Красныйга жүрдүң, мен азыр штраф жазып берем деп. Экөөбүз тартышып отуруп, отур машинага деп бирге алып бардым. Алып барып дополнительныйны көргөздүм. Мына дополнительный, мынантип айдадым мен деп полный көргөздүм. Ошо поворотто көмүр саткан балдар бар экен. Алар карап турушты экөөбүз спорт этип атканда. Анан көрүп бар жокту мойнуна алды. Неправ экен, макул, кечирип коюңуз деп. Мен кетип атсам, кайра тосту. Кайра токтотуп, машина артында пленка чапталган болчу. Действительно чапталган, эски пленка. Уже сыйрылып жаман болуп калган. Мен ага чейин алмаштырам деп аткам, машинаны жаңы алдым эле. Могу пленка разрешен эмес деп айтып калды. Анан мен айттым, байке, мен муну билбейт экем. Бирок Бишкектен бери келатам. Бир сотрудник унчукпады, айтпады. Мен бирок действительно билген эмес экем. Келгиле, мен ушул жерде сыйрып салайын дедим. Десем, жок, сен сыйрыбайсың. Мен штраф жазам, штраф стоянка алып барам деди. Ал машина артында чапталып турат. Меники Kia Joyce, 7-местный минивэн. Анан мен айттым, койгула байке, мен сыйрып салайын, кетип калайын, предупреждение берип койгула десем, ал айтты, видеону удалить этесиң, азыркы тартылган видеону полный удалить этесиң. Мен сага ременге жазып берейин деди. Макул деп видеолорду удалить эткенден кийин бул мага красныйга өттүң деп туруп 3000 штраф жазып берди. Ага деле макул, майлы жазып бериптир, алдап атып. Но бирок могу пленкага мен таң алып атам да, азыр мына бар жокто жүрөт, Матистер жүрөт, иномаркалар жүрөт, артына жабыштырып. Могу капталында дагы бар. Меники каптал жөнөкөй эле пленка, кара пленка, артында ошо зеркальный болчу да, бирок жарымы жыртылып калган эле. Ошо кандай болот эми? Штрафты го майлы төлөйм. Ал чындап болбош керекпи же болуш керекпи? Мен ошонусун түшүнбөй койдум да. Экөөбүз кыйла спорт эттик, андан кийин видеону удалить эткенден кийин красныйга деп жазып койду, бирок мен красныйга кетпедим эле. Ал видеону восстановить эте албайм. Кайра силерге берейин дедим эле ал видеонучу. Ошол пленка жөнүндө билейин дедим эле. Мен правмынбы же не правмынбы? Бул уже бүттү, бул тема бүттү уже. Штраф жазылды, айла жок төлөйм. Просто дальнейший өзүмө билип коюшум үчүн силерге неметип аттым эле. Туура немесин айтып бересиңерби деп. Анан но телефондон да удалить этип салганда видеонучу. Мен азыр барып туруп восстановление баягы удаленных файлов деген бир программа бар болчу эле. Ошону азыр скачивать этип мен телефондон карап көрөм го. Бул экөөбүз сүйлөшкөндөрүбүз бардыгы бар эле да, видеодо тартылган эле. Бул туура эмес. Анан мен буга айттым, бул светофор вообще кышайып турат. Шуну оңдотуп койгула десем, бул менин жумушум эмес деп койду да. Анан мен айттым, сиздин жумушуңуз эмес, просто айтып койгула, оңдоп койсун. Көрүнбөй калыптыр. Карапайым эл муну көрбөй эле айдап алып, дагы эле мага окшотуп штрафты жазасыңар силер алдап атып десем, унчукпай кетип калды басым.
Алейкум салам. Дополнительныйды күтпөй эле, раз зеленый горит, бурош керек. Дополнительный күтөсүң, күтпөйсүң, күт деген жери жок. Это во-первых. Во-вторых, что за пленка, я так и не понял. Где она прикреплена? Приклеена, то есть. Кандай пленка? Сүрөткө тартып жөнөткүлөчү. Кайсы пленканы айтып атасыңар? Ал жерде жанагыдай го, 3 көчө го. Мындай түз эле өтүп кеткен, анан оңго поворот. Ошол жерде дополнительный турат да, базардын жанындачы. Дополнительный направо турат. Ошону күтүп, анан өткөм да. Анан 2-3 нарушать этти, ошо ГАИ экөөбүз турганда деле нарушать этип атты. Мына нарушать этип атты. Ушуларды кармабай, мени кармап атасыңар азыр. Спорт этип бекер менин убактымды алып атасыңар десем, алар өздөрү үчүн отвечать этет. Мен азыр сиз менен жумуш кылып атам. Аларды чуркап барып кармай албайм мен азыр деп койду. Анан пленка жанагыдай неме? Тонировка. Неме болчу да? Серебристый болчу тонировкачы. Бирок о эски. Эскирип калган, машинаны жаңы эле алгам да, эскирип калган. Аны сыйрып бөлөк жармаштырып коём деп аткам. Машинанын артындачы. Артка эшигинде. Ошого придираться этип туруп алды да акырында. Сүрөткө тартайын десем, ошо ГАИлердин көзүнчө эле сыйрып салгам. Жарымы сыйрылып, жарымы эле калган ал. Кичине эле калган, сыйрылып жаман болуп кеткен болчу. Анан сразу эле сыйрып таштап салгам. Пункт ПДД 6.2 и 6.4 внимательно почитай. И ты убедишься, что ты там немножко, мягко говоря, тупанул. По поводу пленки. Согласно статье 129 части 3 Кодекса о нарушениях, управление водителем транспортным средством с тонированным лобовым или боковыми стеклами передних дверей, повторяю, передних дверей, в том числе кустарного промышленного изготовления, либо с использованием на них шторок или с наличием на стеклах зеркального тонирующего покрытия. Мындайча айтканда, мыйзамда алдыңкы эшиктеги тонировка жөнүндө сөз болуп атат. Алдыңкы эшиктин терезелериндеги. Арканкы эшиктер жөнүндө сөз болгон эмес. Эгерде кызматкер алдыңкы эшиктеги терезелердин пленкасы бар экен деген болсо, ал мыйзам чегинде кызмат алып барган. А эгерде арканкы эшиктер жөнүндө сөз кылган болсо, демек кызматкер одоно түрдө мынол мыйзамдын талабын бузган. Түшүнүктүүбү? Получается, ал алдаптыр да. Жана айтканда лоховать этип коюптур да меничи. Артка айнек да алчы, арка айнек. Билгенин кыл, штраф стоянка, нарак бирак деп коркутуп үркүтүп келди. Анан айттым, майли кылганын кыл дедим. Бирок мен жармаштырган эмесмин, билген эмесмин. Бишкектен бери келатам. Мындай сөздү эч ким айта элек мага дедим. Бул жанагы красный светофор, красныйга сен айдадың деп туруп, анан мойнуна алды да. Тура меники тура эмес деп. Ошодон чичалап кетиптир да анда булчу. Анан кийин макул жазбайм деди. Тонировканы неметип атып туруп, анан ременьге эле жазып коебуз деп аткан. Анан удалить эткенден кийин кайра эле красныйга жазып берип атпайбы агачы. Тура эмес кылып атасың десем, мен эркекмин, мен тура эле кылып атам деп туруп, даже представиться эткен эмес. Вообще сөз бербей койду да. Приезжий экенимин көрүп туруп, ардекени сүйлөп, гражданский бирөө жүрдү жанында, дагы бирөө формачан жүрдү. Той костуңар, күйгүзтүңөр, блогерлер силер деп ардекени сүйлөдү. Кой байке десем дагы болбой койгон да. Анан кийин артка айнекке жабыштырган болбойт зеркалин деп туруп эле. Закондо бар, кана көргөз десем бир китебин алып алган, кайсычылыкка мен да карап алыптым жакшы. Нижа деп, мына көрдүңбү, бул артка айнек болуп атат. Бул жерде астында жазып турбайбы? Лобовое стеклого деп турбайбы десем эле вообще көнбөй койду да. Мен да шашып аткам, макул деп кетип калдым анан. Азыр мен видеону көрөйүнчү, может болсо силерге жиберем. Вообще начар адам экен, сөз бербейт экен, сүйлөтпөйт экен адамдычы. Сүйлөп атсаң эле айкырып чыгат, айкырба. Жакшына сүйлөсөң, сотрудниксиң сен десең, сен мага акыл үйрөтөсүңбү деп
Жашыраак эле бала экен, силер курактуу окшойт. Анан немени унутуп калыптын, Азамат байке. Протоколду толук жазбай туруп эле сен кол коюп макулмун деп жазып кой, мен анан толтуруп коем дейт. Анан мен көнбөй койдум. Мен кеткенден кийин сен нелер деп жазасың, мен каяктан билем? Сен толук жаз, анан кийин кол коюп макулмун деп жазып берейин десем, жазбай атып, мен менен талашып атып, соодалашып атып, араң жазды да. Андай кылганга деле акысы жок го булардынчы. Мен анан кийин толтуруп коем, сен кол коюп кое бер, шашып атсаң деп мага айтып атат. Азамат ака, ма видеону таптым. Удаленууларды издеп атып, бир программа бар экен. Ошодон таптым. Ошо гражданский формада жүргөнү удалить эткен, телефонума алып алыпчы. Анан бул айтып атканда, по-любому азыр пешком кетесиң машинаны стоянкага таштап. Либо жакшылыкча удалить эт, мен сага жөн эле жазып берейин деп. Мына видео баягы доказательствосы да бар. Дальше кантсе болот, же тим эле кое берейинби, Азамат ака? Ооба, Азамат ака, ушул эле видео камерадан, видео регистратордон удалить эттирип салды. Бу да видеодо да өзүн көрүп атасыз го. Неме деп атат? Майлы, бул майлы, красный майлы. Бирок мына тонировка по-любому штраф стоянка деп атпайбы? Ошентип коркутуп үркүтүп атты да. Штраф стоянкага киргизем, азыр балдарың менен пешком кетесиң сууктун күнүндө. Машинаңды таштап пешком кетесиң такси менен Карабулжага деп. Эсен эметип атты. Анан кийин айла жок, шашып атып, макул майлы жазсаң жазып бер. Бирок баары экөөбүзгө тең Кудай бар деп айтып кеткем да. Бир күн эмес бир күн бул нерселер чыгат баары бир депчи. Десем, давай деп калган да. Тым коерем, бирок ичиң күйөт экен да, прав болуп турсаң, неправсың деп ушинтип атсачы. Жок жерден 3000 акчага түшүрүп, ошол 3000ге мен лучше балдарыма тамак аш алып бергеним жакшы эле. Азыр мынандай кыйынчылыктачы. Балдарыма эт, тамак аш алып бергеним ошол жакшы болот эле. Калп эле буларга таштап койбой акчаны. Действительно нарушать эткен болсом, анда уже сөз жок. Мойнума алат элем. Бирок мынандай да күйүп кетет экенсиң да. Баягы кызматтык немеси менен пайдаланып, коркутуп үркүтүп, давай, удалить этесиң, жазып берем, кетесиң. Болбосом штраф стоянка деп коркутуп үркүтүп атты да, машинасына отургузуп алып. Бизге өзүбүзгө Жалал-Абадка сотко кайрылсам болобу, же ошо неме жакка барыш керекпи? Карабулжа жактара барыш керекпи, өзгөн жакка? Рахмат, чоң Азамат. Мүмкүн болсо адрести жазып саласызбы? Мен эртең барып эле келейин. Акча коротсом коротоюн, жол керек коротсом коротоюн. Бирок барып туруп ушунун аягына чыгайын. Бүгүн мени ушинтип кыйнады, эртең дагы бөлөк карапайым элди кыйнайт да ушинтип. Коркутуп үркүтүп атышып. Стоянка деген жерлери бар. Макул билем. Билесизби? Ага. Же билбейсизби? Мына балдар турду. Мен жерде турдум. Мына көмүр саткан балдар. Нере келип токтоп, Көмүр саткан балдар. дополнительный күйдү, мен айдадым. Көрөсүз да. Мына дополнительный көрдүңүзбү? Өчтү азыр. Өчтү, мына зеленый болуп турду, мен жерде күтүп турдум. Эми жанда. Караң, Эми карап турат. зеленый турат. Мен жерде күтүп турдум. Мени астында машина келди дагы. Кандай көрүнөт экен, көрүнбөй экен көрүнөт, жакшы көрүнөт экен, көрүнбөй. Көрүнүп атат. Мен айдап келип кудум ушул жерге токтодум. Мен жан башыман айдап өтүп кеттим. Жакшы эле көрүнүп атат. Бирок кичине кыйшагыраак светофор. Кичине кыйшак. Мына кара, мына. Мыналар нарушать этип атат. Нарушение кечирип коесуз, нарушение кылган жок, өзүнүн немесинде өттү бул. Мына. Эми мына көрдүңүзбү? Эми күйдү, мен айдадым. Эми ушундай айдадыңызбы? Ооба. Ошондой десеңиз. Мындай дополнительный күйдү направо, мен айдадым. Бул макул эмессизби? Неге дополнительный не үчүн койгон? Жок, тура эле. Мен кызылга тостум, сиз турабы? Ооба. Ого макул эмессиз, а? Жок, мен Жок, сиз дополнительный макул эмессиз да. уксаңыз, дополнительный күйүп атат, мен айдап атпаймынбы? Мен чүнтам. Мен законду кантип бузуп атам? Жок, бузган жоксуз. Хорошо, ого макул эмессиз, турабы? Турабы? Получается так. Макул эмессиз, а? Неге мындай болуп атат? Мен мага түшүндүрүп бериңчи. Нени? Дополнительный күйүп атат, мен айдап атам, сиз нарушение деп атасыз. Мен ошого түшүнбөй атам. Дополнительный, хорошо, дополнительный өтүпсүз. А мен неме кылып?
О зеркал тренировкаңызға стенка кіресіздер. Байке, мен маға ушунчадан бері bir daha сотрудник айтқан емес. Оны ешнеме қойыңыз. Мынаны оқыңыз, келіңіз. Шашпай оқыңыз мына. Мына оқыңыз. Бұны мен өзім ойымнан шығарған жоқпын. Ешқандайша.